Урматтуу Алмазбек Акунжанович, бизде Баткен областында, өзгөчө Кадамжай районунда жазгы тала иштери азыр кызуу жүрүп жатат да, башталды жаз эрте келгенине байланыштуу. ФСК 11 долбоору азыркы күнгөчө чечиле элек да. Бул ФСК 11 долбоор бул дыйкандарга жеңилдетилген кредит боюнча да. Эмне биз дыйкандарга кредитти күздө беребизби? Азыр бере турган мезгил келди да. Ошо боюнча протоколдук тапшырма берип койсоңуз, урматтуу Алмазбек Акунжанович. Андан тышкары экинчи маселе бул Каракулжа районундагы Сары Булак айыл өкмөтүнө караштуу Бакалбай Эркинбаев атындагы орто мектебинин жана Чалма айыл өкмөтүнүн Буйча айылындагы Бешкемпир орто мектептеринин имараттары 3-4 жыл мурда эле өрттөнүп кеткен экен да. Азыркы учурда окуучулар 3 бөлмөлүү үйдө смендешип окушуп жатат экен да. 2022 жылы аталган эки мектепке мамлекет тарабынан фундаментине капсула салынып, фундамент куюлган экен. Азыркы учурда эч кандай бир жыйынтык жок экен да. Биз эми фундамент куйгандан кийин аягына чыгарышыбыз керек да. Капсула салып эле калтырып койбойчу. Ушул маселе боюнча тиешелүү мекемелерге, Госстройго катуу тапшырма берип койсоңуз, мен жообун күтөм, урматтуу Алмазбек Акунжанович. Чоң рахмат.